Бүгүн бизде процедура гастроскопия жасайбыз. 26 жаштагы пациентка профилактика катарында ашказанын текшерткени келиптир. Пока эч кандай жалоба жок, бирок деген буну ошол ооруган учурда эмес, мындай адамдарды эле тарттырса болот. Жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турса болот, ар кандай онкологический оорулардын алдын алуу катарында. Андан сырткары изжога болгондо, отрыжка болгон адамдар, андан сырткары тамак ичсе аш болбогондой болуп кыйналган учурларда, ашказанда жарасы бар, полипи бар адамдар. Андан сырткары биз бул гастроскопия менен инородный телолорду дагы алсак болот да, ар кандай образованияларды көрсөк болот. Азыр деген пациентти профилактика катарында көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим, баштадык. Бул кызыл өңгөчү. Кызыл өңгөчтү көрүп атабыз. Кызыл өңгөчү таза. Оф дем алабыз. Машаллах. Мына. Ашказанда жара жок. Гастрити бар. Ана. Дагы. Мына ол омекелчеге өткөн жер. Мынакей. Ашказанын дыносу. Өйдө жагы да. Биз ушинтип киргенден кийин кайрып туруп көрөбүз ашказанды. Гастрити бар. Чыгып атабыз уже. Бир омекелчегесин көрүп коюп, кичине вперед. Бул омекелчегесин ичи. Омекелчегесинде азыр так. Жара жок. Ону зернистый атрофический гастрит деп коет. Казанын ичи бардыгын ушинтип көрүп чыксак болот. Мынакей. Складкалар бар, моундай слизь болот ашказанда. Мына ашказанын арка жагы. Дыносу деп айтсак болот. Кызыл өңгөчү таза мынакей. Биз моинтип сохранить этип коюп, экрандан полностью пациенттин өзүнө дагы көрсөтсөк болот. Пациенттин ашказаны таза, гастрити бар кичине, воспалениясы, а так бардыгы жакшы.